Назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин кайрадан гүл ачкан Анюс, эгиз кыздардын махабаты аттуу повестинин акыркы 3-бөлүмү окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Эшикте бороон башталды белем. Кез-кез күн күркүрөп, күздүн күркүрөгөн чагылганы үйдүн төбөсүнө түшө калчудай боло калат. Кез-кези кармай калчу Берметтин жүрөк оорусу бүгүн кайтадан кармай тургансып, өңү кумсарып, жүрөгү мыкчылып, төрс-төрс согуп төшөктө жатты. Эгер минтип жаны кейип турбаса, Назимге барып, эмнеси ооруп жатканын, эмне себептен бүгүн капалуу келгенин сураштырат эле да, мейли, эртең менен сураар. Назил гана көзүнүн кареги менен тең айланып, жалынып жалбарып, апаке байлап жанында отурду. Бермет алиги түштө сатып алган алтын саат жөнүндө ойлоду. Назилге ал тууралуу айтайын деп, аны Назимдин көңүлү ачылар, капаланса жазылар, ошого берели. Сага кийин акча болгондо өзүң жактырган бир нерсени сатып берейин деп айткысы келди. Бирок негедир айткан жок. Эртең да дүкөндөрдү кыдырып көрөйүн. Мынча алып алгандан кийин экөөнө бирдей окшош болсун, деди кыялында. Мурдатан ичип жүргөн дарысын ичип, бир аз эс алган соң Назилди ордунан барып жатуусун өтүндү. Бара кой, күчүгүм. Эми эс ал. Мен жакшы болуп калдым. Эси жок эжеңдин капасын жазып, эркелеп мойнунан кучактап, көңүлүн ачып кой, жайдарым. Бара кой, деди кызын чекесинен сүйүп. Апа, мен ушул жерде эле жатайынчы? Мен сени ойлой берип, тынчып деле жата албайм. Нази кыйылып кеткиси келбеди. Назике, эс ала кой, эртең менен эрте сабакка да жөнөйсүң. Уйкудан калба. Назимди да карап койчу, ал чын эле ооруп калбасын. Көлдөн суук тийип калдыбы? Нази апасынын жанынан чыга албай, айтчу бир сөзү сыры бардай сырлуу карап отурду. Апасы анын саа май чачтарын үнсүз сылагылап эркелетти. Нази басса турса аманды, анын айткан сөздөрүн көңүлүндө уялатып, ал сөздөрдү апасына айтсамбы, айтпасамбы деп бушайманга батты. Сен күйөөгө кетип калсаң, мен кантем десең? Деди ошол кезде анын оюн түшүнгөндөй Бермет. Мен кайда болсом өзүм менен болосуң, апаке. Мен сени өмүр бою жанымдан чыгарбаймын. Назилкан башка эч нерсе айта албады. Эртең айтайын, бүгүн капа кылбайынчы деп ойлоду. Сурап кыйнаса эмнеден баштайм деп да чоочулап отурду. Анын көз алдында баягүнкү Аман менен жолугушканы, анын өз колун сурап чөгөлөп алдында турганы элестеп, ошондогу сөздөр кулагына кайтадан угулуп жатты. Андагы болгон сөздөрдүн баарын апасына айтып берсе, ошондо өзүн чексиз сүйгөн жигит жолукканын билсе, апасы да чексиз кубанар беле. Назилкан өзүнүн бөлмөсүнө кайтканда, Назимкан эч нерсени сезбей, ууртунан жылмайган калыбында чачы жайылып, беймарал уктап жаткан. Ойготуунун кереги жок, уктай берсин. Назилкан шек алдырбай чечинди да жанына жанаша жатты. Назимкан дегеле туя турган эмес. Капалуу бир нерсе болсо керек. Катуу уйкуга кириптир. Назилкан эжесинин татынакай ак куба жүзүн, өзүнүкүндөй сурмалуу көздөрүн, кырдач мурдун, бойтойгон, эндик сүйкөгөндөй кыпкызыл эриндерин көрүп туруп, жаны эргип сүйүп, ичи элжирей, чыдабай кетти да бооруна имере тартып, көздөрүнөн өпкүлөп жиберди. Антпей эле койсочу, ичин элжиретпей эле тим жатса гана. Назимкан ойгонуп кетти да, өзүн бек кучактап алган сиңдисин карап, жана Аман дагы адегенде ушинтип кучактап өпкүлөй баштаганын ойлоп, кыжыры кайнап, араң дегенде анын колдорун бошотту. Алтыным, жаным, эжекем, эмне болду сага? Ким катуу айтып кабагыңды бүркөдү? Назилкан эжесине эркелеп кайрадан кучактап алды. Койчу дейм, Нази. Айтпасаң жаныңды койбойм. Болуптур, азыр айтам.
Назимкан ойлуу бир чекитке тигилип унчукпай жатты да улутунуп алып минтип сөз баштады. Бу кандай гана азап менен айтылды дейсиң? Сен жанагы Аман деген баланы тааныйсыңбы? Деди Аптыга. Айтсаң? Белгисиз тараптан тийген октой эжесинин көзүн ала качып, заматта оюна келе калган шектенүү дене боюн дүр эттирип жиберди да кайра Назинин сүрдүү көздөрүнө жалтана карады. Тааныйм? Эмне болду? Назимканга ушул сөздү угуу кандай гана кыйын эле. Ушул сөздү укпаса болот эле го. Карачы, Нази эми эжесинен шектенип, анан да эмелеки албырган, сүйүү толукшуган алмадай жүзү күлдүн өңүндөй кубарып кетти. Экөөбүздү эгиз кылып ким жаратты экен? Олду жаным-ай, кайсы Кудай экөөбүздү тең жалгыз бир Амангелдиге кабылтып, экөөбүздүн бактыбызды бир адамга жалдыратып таштады экен? Назимкан эчкирип ыйлап жиберди. Назилкан болсо жүзүнө бирөө суу бүркүп жибергендей ичиркени калды да кебетесинен сүлү качып катты да калды. Көз алдына Аман, көзү балбылдаган, жазы маңдай, мээрим чача караган өзүнүн сүйгөн Амангелдиси эле элестеп, же аны жек көрөрүн, же жүрөгүн элжиретип сүйөрүн биле албай турду. Бир далайда гана ал эжесинин башын өйдө кылып: «Эмне болду, эжеке? Айтчы, мен эмне кыл десең аткарайын. Эгер аны ташта десең таштайын». «Жок, айланайын бөбөгүм, жөлөгүм, жөжөм. Сен өзүңдүн Аманың менен кал. Сөзүнө караганда менден мурда экөөңөр жолугупсуңар. Анан ал сени мага окшоштуруп алган тура. Себеби мен аны биринчи ирет көргөндө эле тааныйм деген болчу. Ошондо эле шекшигем. Сага айткым келбей кызганып койбодум беле?» Андан ары сөз кылуу мүмкүн эмес эле. Бири-бирине сүрдүү караган, бирок эч кандай бири-биринин таалайына кызгануусуз, жалгыз бакытты бири-бирине арнагысы келген, бири-бири үчүн өз жанын курман кылууну каалаган коёндой окшош сурмалуу эки көз үнсүз тирешип турду. Түн коюуланып баратты. Эшикте дагы эле жаан шатырай жаап, бороон улуп жатты. Назим өзүн кыйнаган азаптуу ойлордон чарчап, алсырап, акыры уйкуга алдырып ийди. Айтор сөзүн айта албай калды. Нази эжесинин заматта өңүнөн азганын, анын дагы Аман үчүн азаптанып, ушул азыркы абалга келгенин анык түшүнүп, ага билгизбей азыр ушул жети түндө шөмтүрөткөн жаанга, арыкка батпай агып жаткан сууга, шаарды чак-челекейге салган бороонго карабай Амандын үйүн таап, ага бүтүндөй окуяны айтып, эжесин өзүндөй кабыл алып, эч кандай, эч нерсени ойлобой Назимге үйлөнүүнү сунуш кылууну, анан ошентип гана ортодогу оор абалды тезинен токтотуу керектигин ойлоду. Анан Назимге билгизбей кийинип, шырп алдырбай көчөгө чыгып кетти. Амандын турган батирин билет. Бая күнү айтпады беле? Осмонкул 5 деп күбөрөнүп баратты. Мектепте окуп жүргөндө сабагына баратып, ал үйдүн жанынан далай ирет өтпөдү беле? Сай бою ээн, коркунучтуу деле. Өйүзгө чыгып, чоң мечиттин жанына чейин жолбун бирөөлөргө жолукпай бара алар бекен? Балким кооптонбой койсо деле болоор. Анткени бүгүн жаан минтип жаап турса, көчүлүп ээн баскан эч ким деле болбостур. Назил мүдүрүлүп туруп, эптеп жол таап баратты. Жыгылып туруп, ташка тилинген тизеси ачышып, сай сөөгүнө өткөн бороон жанын көзүнө көрсөттү. Акыры Аман турган чакан үйдү тапты. Эмне кылаарын, эмнеден сөз баштап, кандай жыйынтык менен кайтаарын биле албай, терезенин тушунда турду. Бир чети көрүнбөй, ушул бойдон дайынын билгизбей коюуну да ойлоду. Бирок аны аяды. Ал өзүнүн жан эти менен бир өңдөнүп, аны менен кошо өзүнүн жаны кошо кете тургандай, жок дегенде акыркы ирет бир көрүп, кусалыгын бир жолу кандырып алууну жана жүрөктүн азаптуу көк буусун чыгарбай думуктуруп жоготууну самады. Терезе тырс-тырс чертилди.
Аман ойго жаткан. Анда каяктан уйку болмок эле бүгүн. Ток ургандай ыргып турду да, жарыкты күйгүзгөндө терезе тушунда турган өзүнүн Назисин көрдү. О, менин жан биргем, бактаалайым, келдиңби кайтып кайра, деп алды оор дем алып, азаптан биротоло жүрөгү өлүп жаткан Аман келди. Дал ошол мүнөттө чагылган катуу чарт этти. Назим ойгонуп кетти. Жанында Нази жок. Бөлмөдө жалгыз жатыптыр. Кийимдери да жок. Далиске чыгып караса, туфлиси да, кийим илгичте күрмөсү да көрүнбөйт. Демек Аман келдисине кеткен экен, деди оюнда. Уялашып бир тууганынан жашырып иш кылгысы келе баштаган тура. Ушу менден эле ошо сүйгөн жигити артык болуп кетиптирби? Арам, алсызым. Сени шашпа секелек. Мен сен үчүн жанымдан кечким келип турат дагы. Карап тур, изиң менен барып, дал үстүңөрдөн гана чыкпасамбы? Назим чала була кийинип, Назинин артынан жөнөдү. Акактап күйүккөнүнө, канча жолу тоголонуп, жумаланып ылай мыкчыганына, шөмтүрөп суу болгонуна кайыл болду. Караңгыда жол таппай жатканы болбосо, өйүздөгү Осмон Кул көчөсүн көзүн жумуп барса да табат. Мына үйдү да тапты. Терезеси жарык турган тааныш үй. Назим акырын басып аңдып келди. Келсе, Амангелди менен Назилкан экөө терезенин түбүндөгү диванда жанаша отурушкан экен. Ооба, баягы кара жолтой диванда экөө жанаша отурушат. Үзүл кесил үндөрү чыгат. Назим караңгыга далдааланып, терезеге жакын жетти да экөөнүн сөздөрүн уурдана тыңшады. Назил жаңы эле барса керек го. Сөздөрүн жаңы эле баштаса керек. Ал менин эжем, уялашым, эгизим Назимкан, а мен Назилканмын. Ошондой дечи, деп Амангелди селт этип, Назиге бир карап алды да боюн кыздан оолак тартып алды. Бирок сен күнөөлүү эмессиң, Амантай. Сенде дагы күнөө жок, Назилтайым. Биз эми күнөөсү жок жабыр тартышыбыз керекпи? Бирөө сүйүүдөн жадырап жайнайт, а бирөө сүйүүдөн саргайып өңүнөн азат деген ушубу? Мен азаптангым келбейт. Качан сен менин жанымда турганда. Назилкан бышактап ыйлап, Амангелдинин ийнине башын жөлөдү. Мен сени эч качан азапка салайын деген ниетим жок эле, менин Назитайым. Мен сенден эч качан ажырагым келбейт. Карачы, тагдыр мага сени буйрубай койгон. Амангелди кызды өзүнө тартып, анын жүзүнөн аймалап кирди. Назитайым, мен сени сүйөм, бирок мен бүгүн кандай гана күнөө кылдым. Мен байкабай сен экен деп Назимдин, сенин бир тууганыңдын абийирин булгадым. Амангелди бүгүн түштө Назим менен болгон окуяны эстеп, башын эки колу менен мыкчыгылап жиберди. Аман, сен эмне деп жатасың? Сен... Ооба, Нази, мен ошенттим. Мага жакындава. Мен күнөөкөрмүн. Кылмышым башымдан ашкан адаммын. Жок, ызалуу кейиштүү жалбарды Нази. Жок, сен мен үчүн дайыма аксың, дайыма тазасың. Мен сени эмне кылсаң да кечирем. Бирок менин айтайын дегеним башка сөз. Амантай, келчи. Мурдагыдай болуп жадырап жайнап кучагыңа кызчы. Сагындым сени. Бир мүнөт болсо да азап тозокту оюмдан чыгарып алайын. Амантай, эмне жатыркайсың? Кана келчи кучагыма. Дал ошол маалда мындан ары чыдоого болбойт. Мындай жашоонун кереги жок, деп ойлоп, катуу чаңырып алган Назим эмне кылып жатканын да билбей калды. Түйүлгөн муштумдары эрксиз көтөрүлүп барып, терезеге күч менен урулуп, айнек шаңгырт эте күбүлүп түштү. Назим ачык терезеден өзүн карап калышкан Назил менен Аманды көрдү. Алар да дал ошондо гана эстерине келгенсип, шашкалактап отурган орундарынан тура калышты. Мындай шартта чыдап жашоого болбойт. Бүттү, кошкула, деди да Назим заматта караңгы быткыл көчөлөр менен тамдарды аралап узап кетти. Ал өзүн жоготуп койгон эле. Ага эми сүйүүнүн да, бир туугандын да, апанын да, дүйнө өмүрдүн эч нерсенин кереги жок өңдөндү. Үйгө жетсе болду. Ооба, үйгө жетсе болду. Өзү бооруна кысып жаткан жаздыкка жетсе болду. Иш бүттү. Кош,
жамгырлуу түн, кош сүйгөн жар, кош багып чоңойткон апа, кош уялашы. Амангелди терезеден көрүнгөн Назине бир карап, өзүнүн жанында отурган Назине бир карап, кимиси кайсы экенин айрый албай эмне болуп кеткенин, өңүбү, түшүбү ажырата албай делдей калды көз ирмемде. Ошондо Амангелди Назилканды таштай салып эшикке шашып чыкты. Назимканды издеп артынан чуркады. Бир топко барды, бирок эч кимдин дайынын таппады. Караңгы түндө нөшөрлөгөн жаанда эч нерсе көзүнө көрүнө турган эмес. Эмне кылуу керек? Ойлонууга чамасы жок. Кайра үйгө чуркады. Заматта эсинен ажырап, абдырап калды. Назиге барайын да кечирим сурайын. Мен куруйун, мен бүгөрөкчө тентип жоголоюн деп баратты карбаластап. Артынан аңдып келген тура. Экөөнү ажыратып тааный албай, мен тирүү жүргөн экенмин да. Кечир, Назилтай, кечир, Назим, кечиргиле. О, мөлтүр аруу жамгыр, бизди жууп тазартып, улуу күнөөдөн арылта көр. Биз өзүбүздү тазалап күнөөдөн арылууга кудуретибиз жетпей калды. Амангелди үйгө келгенде Назилкан эчак кетип калган болчу. Кайра сыртка атып чыкты да, узай электир, табармын деген ниетте тегерегине алдастай чуркады. Бирок таба албасын билген соң гана көзү караңгы түндө карайлап, кайда жетип кетип, жанын жай алдыруунун айласын билбей, өзүн өлүк эсептеп кала берди заматта. Жашоонун бүткүл кызыгын танып, эми баары бүттү деп ойлоду ал. Эми баары бүттү. Эми эч нерсенин кереги жок. Аңырлар жайлаган аңыр көл элем, аңырлар кетип балыр көлгө айландым. Кең дүйнөнүн көркү кетти. Өмүрүмдүн жарыгы өчтү. Кош, Назилтайым, Назилтайым, кош аруу махабатым, кош менин жан шерик Аниус алмам деп Амангелди колуна бир конуп кайра учуп кеткен бактысына зарлап, өксүп ыйлап, караңгы түндө жалгыз жер кесип каңгып жүрдү. Кайда барары белгисиз эле. Чагылган дагы деле чартылдап, муздак жамгыр дагы деле төгүп жатты. Арадан азаптуу 4 жыл өттү. Баягы жаандуу түндө кандай гана кайгылуу окуя болгонун эстейличи. Назимдин караңгы жолдо келатып машинага урунуп каза болгону 2 күндөн соң билинип, сөөгү моргтон табылган. Ошону көргөн Бермет өлөйүн деди, өлө албады. Бермет катуу инсульт алып, 2 буту, 2 колу кыймылдабай жатып калды. Канча оорукананы сагалап, канчалаган санатория, курорт, эс алуу үйүндө болду. Ал жашоодон эчак кечип койгон. Бирок өзү берген жанды жараткан өзү албады. Азапка батырып койду. Ушунчалык азаптанып жашаганча, ошол күн эле жан таслим болсо болмок. Бирок ушунча азапка түшөр анын эч айыбы жок эле го. Нази гана апасын каралап, догдурдан догдур кыдырып, жалгыз медери апасын аман эсен алып калууга далбас урду. 4 жылы күнү түнү тик турган уйкусуз түндөр, күндөр, өзүн унуткарган кайгылуу мүнөттөр, мындан 4 жыл мурдагы болуп өткөн кайгылуу окуяны аз-аздан унуткарып баратты. 5-жылга кеткен күз айы үйгө бир аз кубаныч алып келди. Бермет бир аз сакайып, оорукананын дары жыттанган бөлмөсүн таштап, үйүнө чыгып келген. Күздүн жадыраган күнү эле. Бермет биринчи рет таяк таянып өзү эшикке чыкты. Анан Нази апасын ары бери жаш баладай жетелеп, бир аз сергитти да орундукка отургузду. Күн кечке жылытып, эчак улуу шашкеге жакындап калган. Назике, саат канча болду? Деди күндү колу менен серептей карап. Азыр апа, үйдөн карап келейин. Өзүңдүн саатыңчы? Баса колуңда көрүнбөйт го? Саатым мурдагы эле жылы бузулуп калган. Ошондо Бермет саат жөнүндөгү сөздөн улам мындан 4 жыл илгери бая Назим тирүү кезинде бир алтын саат алып келип, ошол алып келген бойдон унутуп салганын эми гана эстей элее калды.
Нази апасынын мындай ден дароо боло калганынан чоочулап, кайра оорусу кармай калган экен деп тынчы кете түшкөн. Мен эмес дедим. Алдыңа кетейин кызым, Бермет улутунуп алды. Каерге койдум экен? Эсиме келбей жатат. Үйдө бир алтын саат бар. Сага алып койдум эле. Качан? Баягы жылы. Санаторияданбы? Жок. Анда Назим арабызда болчу. Экөөңөрдүн туулган күнүңөргө арнап алайын деп, экөөнү таба албай бирди эле алып келгем. Эртеси дагы магазин кыдырып, окшошун издейин, экөөңү жууп алайын дегем. Бирок ооба эмес дебедимби? Дал ошол Назим кайтыш болгон күнү алып келгем. Карасаң, деп улантты сөзүн Бермет. Анын жок болорун алдын ала Кудай Таала билгендей, экөөңөргө окшошу табылбай койгонун. Мен аны каерге койдум экен? Эсимде жок. Бермет тунара түшкөн көзүн жүз арчысы менен басты. Нази телмирип турду. Ал заматта бардыгын көз алдынан кайрадан өткөрүп чыкты. Мындан мурда бир ирет толугу менен эстөөгө убакыт жок болчу. Мына азыр гана жеңилденип, бирок аны оңой менен бүтүндөй ойлой албастыгын сезди. Ошол күндөр ичин кайрадан өрт каптатып кетти. Аны каяктан да эстей калды эле. Эстебей коюуга убада кылган эле го. Бирок да анын унутууга эрки жетпейт экен го. Аттиң, ошол түнү Назим аз убакытка кое турсачы. Эжесине Амангелдини калтырып, ал экөөнү бакыт каалабайт беле. А бирок Амангелди ошого макул болот беле? Ким билет? Аны тагдырдын жазуусу көрсөтөт беле? Кой, Нази, аны эстеп капа болбой эле кой. Көрөр күнү ичер суусу түгөнгөн адамды ошентип бир жерден кырсык тооруйт тура. Экөөбүз ал үчүн бири-бирибизге көңүл айтууга да шартыбыз болгон жок. Кантейин, калган өмүр жашын сага берсин. Ошондо эмне болуп кабагы бүркөлгөнүн, эмне болуп ошол 7 түндө жалгыз каякка кетерин сага бирөөз айтпаганына таңмын. Ал ошондой болчу. Оңой менен чечилип сүйлөшпөй койчу адаты бар эле да. Ошентип өз кызынын эмне болуп өлгөнүн билбей калды Бермет. А Нази айткан жок. Айтууга да эрки жеткен жок. Айтса дагы да ооруп калышы ыктымал го апасы. Айтса кийин айтар, азыр билбей эле койсун. Аны айткан менен тирилтип алышмак беле. Нази апасына билгизбей үшкүрүнүп алды. Алтын саат болсо Бермет койгон эле жерде, китеп жыйган серванттын бурчуна катып койгон жеринде туруптур. Тагынып ал, деди кызына саатты берип. Нази колуна алды да эжесине буйрубай калган саат экенин ойлоп, саат деген жеринен тартып бүткөн бою дүркүрөп кетти. Жок, деп башын чайкады Нази. Тура берсин, текчеден эле көрүп турармын. Үйгө кирди да саатты серванттын текчесине коюп жатып, эжесинин сүрөтүнө көзү тигилди. Анын көз алдына сүрөтүнөн суурулуп чыга келген Назимкандын тирүү элеси тартылды. Ал тирүүсүндөй болуп, аны көз айырбай тиктеп турду. Баягы эле кийген көйнөгү, баягыдай эле чачы, каштары, көздөрү, бойтойгон мурду менен оозу, көйнөгүн тиреген татынакай төшү. Мен өмүрүмдү жашап бүткөн жокмун. Менин өмүрүмдүн бүтпөй калганы сенин өмүрүңө өткөн. Эми аны сен жашап бүтүшүң керек. Анткени биз эгизбиз. Эгиздердин жаны бир экен. Ошондуктан мен сенден алыстай албадым. Мен ушул эле жерде жүрөм. Болгону силерге көрүнбөйм, деген Назимкандын сөздөрү Назилкандын кулагына туюм менен келип куюлуп жаткансыды. Экөөбүздүн сүйүүбүз да, тагдырыбыз да бир жаралган тура. Андыктан бирибиз кетишибиз мыйзамдуу экен. Ошон үчүн менин бүтпөй калган өмүрүм сага өттү. Экөөбүздүн тагдырыбыз бир жигитке байлангандыктан ошондой болмок турбайбы? Экөөбүз бөлүнбөгөндө бири-бирибизди сүйгөндүгүбүздөн эмес, бири-бирибизден кызганганыбыздан экөөбүз тең ал жигитке турмушка чыкпай калмакпыз. Бул биздин жамандыгыбыздан да эмес. Экөөбүздүн тагдырыбыз бир адамга байлангандыгынан экен. Кээ бир эгиздердин бир жумурткадан жаралгандары болот экен. Алар бири-бирисиз жашай алышпайт. Бири өлсө экинчиси да кошо өлүп калышат.
улуу Кудай сактасын, экөөбүз андай эмеспиз. Апабыздын да бактысы ушунда экен. Эми уялашым, сенден өтүнөрүм, мен айткандай кыл. Амангелдини тапкын да ага турмушка чык. Ал эми сеники гана. Менин бүтпөй калган өмүрүмдү сен ушинтип уланткын. Кош, уялашым, бир боорум, экөөбүздүн көрүшөрүбүздү улуу Кудай кечирээк кылсын. Бул сөздөрдү туюп билип жаткан Назинин көздөрүнөн салаалап жаш куюлуп жатты. Аны тыя албады. Кечир, эжекебай, деди күбүрөнүп, эриндери титиреп. Кечире алсаң кечир. Сенин өмүрүңдү улап жашай алсам, сен ошондон өлбөй жашай бере турган болсоң, менин жашоом менен кошо сен дагы жашай берген болсоң, мен баарына даярмын, эжекебай. Кечир мени. Мен ал түнү Амангелдиге барбасам, балким сен тирүү болмоксуң. Туурабы? Мен шашпай, чапчаңдык кылбай, эртесине чейин чыдай турсам эмне? Эх, армандуу түн десең. Эжесинин жогорудагы сөздөрдү өңүндө угуп жаттыбы, же түшүндө угуп жаттыбы түшүнө албады. Акылы жетпеди Назинин. Анан өзү да сүйлөп жаттыбы, сүйлөбөй эле туюму менен унчукпаган сөздөр аркылуу сүйлөшүп жаттыбы түшүнбөдү. Анан өзү иштеген мектептеги эгиз эки еврей мугалим аял тууралуу көп эле укчу бир сөз эсине келди. Чынында эле ал эгиз эки еврей мугалим аялдар бүгүн картайып калган чагында да коёндой окшоштугу таң калтырат. Ошол эки аял ушул мектепке келгенде мөлтүрөгөн сулуу кыздар эле дешет. Ошол кезде мектепте дагы бир сулуу еврей жигит иштечү экен. Эки сулуу эгиз кыз экөө тең тиги жигитти жактырып калыптыр. Еврей жигит да тиги эки мөлтүрөгөн сулуу кыздарды жактырып калат. Бири-бирин кыя албаган эки сулуу кыз тиги жигитти бири-биринен кызганат. Жылдар өтөт. Жигит да тигилерди бири-биринен бөлө албай кыйналат. Кыздар да ичинен сызып, арманын эч кимге айта албай жүрүшүп картайышат. Кайран жигит да картаят. Ошентип ушул эки эгиз кыздар турмушка чыкпаган боюнча бүгүн да ээрчишип ушул мектепте кала беришти. Тиги жигит дагы эч жака кетпей ушул мектепте жүрүп картайды. Карасаңар, ушул күндө да үчөө жаш кездериндей бири-бирин кыйышпай ынтымактуу жүрүшөт. Бул окуя дагы көрсө тагдырдын табышмагы экен. Жанагы түш сымал Назимкандын элеси айтып бергенсиген туюм сөз да бекеринен эмес окшоду. Нази тагдырынын табышмагын жандыра албай телмирди. Ошол күндөн баштап эжеси Назим өзүнүн амантайы кайрадан эсине көп түшчү болду. Түшүнө да табышмактуу элестер кирип, ошол элестерди убайым жеп эскерип, анын баары чындык болгондо да өз башынан өткөргөн кайгылуу күндөр экендигин билип чыдап жүрдү. Көздөрү күндө эртең менен каканактап шишип, башын төшөктөн араң көтөрөт. Мунусун апасына билгизбегенге аракеттенет. Акыры Амангелди кайрадан келчүдөй, экөөнүн ынактыгы кайрадан уланчудай туюлуп, байкабай бир үндү угуп калса же бирөө капысынан көзүнө чалдыга калса, аны Амангелдиге окшоштуруп селт этип кетчү болду. Бул абалы аны азапка күндөн күнгө батырып, аргасыз ага баш койду. Эми ал сүйүүнү ойлобоско, ага кабылбаска дал бастап, андан жаа бою качты. Мындай жашоо аргасыз өмүр сүрүүгө айланып баратты. Нази эптеп жүрүп окуусун бүтүп, үйүнө жакын жердеги өзү окуган мектебине мугалим болуп кирген болчу. Бир күнү ал жумуштан көчөгө чыгып, мурдагыдай шашпай, апасы жөнүндөгү түйшүк бир аз азайып, ал адам катарына кошулганына төбөсү көккө жетип, күндө өтчү жолдо беймарал шашпай кетип баратты. Мурда бул жолдун ой чуңкурун көзүнө илбей учуп күйүп өтчү эле. Бүгүн көңүлдүү, шайдоот эле. Капыстан эле чаң жолдо келатып, жол четиндеги кыр катар тизилген көп тамдан оолак бөлүнгөн жалгыз түп алмага көзү чалдыкты. Ал баягы Амангелди экөөнүн Аниус алмасы эле го.
Ооба, жалгыз түп Аниус. Карасаң, 4 жыл бою эске келбей, көзгө илинбей кеткен экен, Чын эле унутуп баратканбы Нази ал күндөрдү? Жок, унутпаптыр. Нази Аниустун түбүнө келди да, оттой жанган, албыра түшкөн жүзүн алманын дарагына аяр тийгизип, боюн сүйөй кучактап, кумарлана сылагылады. Бул көз ирмем качан бир күнү өткөн өмүрүнүн бир элесин эсине салды. Бүткөн бою калчылдап, канына эчак сиңген кайгы көз карегинен жамгырдай төгүлүп, бетин жууп жатты. Эми ал күнгө жетүүдөн калбадыбы? Ошол күндү эске салып, жанына медер болор, жалгызсыратпай караан болор ушул Аниус алмасы калды деп туйду. Андан башка эч нерсе. Кайгылуу элестер гана, өмүргө баткан өкүт гана. Ошондо да күз болчу. Сентябрь айы эмес беле. Нази алманын саргарган жалбырактарына тигилди. Саргарган гана жалбырактар көрүндү көзүнө. Булардын да өмүр жазы саргарып бүткөн экен го. Жашыл жазы айланып качан келер экен? Назинин көздөрү тумандап, сары жалбырактардын арасынан апакай гүлдөрдүн быйтыйган бариктерин байкады. Көзүн ирмегилеп кайра карады. Гүлдөр? Капырай, күздө да алма гүл ашчу беле, деп алды оюнда. Чын эле гүлдүн бариктери экен. О, жан шериги, жалгыз түп шерик алмасы өмүрүнүн күзүндө кайрадан гүл ачып, өмүрдүн өксүктө калган бир жазын кайрадан самаган экен го бул дагы. Сенин апакай бариктериңди көрүп, өзүнүн бир кездеги гүл өмүрүн эскерип, кайрадан жаш жүрөгүндө ошол аруу жаздын элесин түшүрүп алсын. Кааласа кайрадан бир ирет жашартып алсын сенин назитайың дагы. Көзүнө алма дарагынан жоон сөңгөгүндөгү жазылган бадырайган жазуулар урунду. Анда август 1990, ноябрь 1990, июнь 1991, жана да сентябрь 1991 деген жазуулар тигинен тизиле оюлуп жазылыптыр эмес беле. Ооба, август, ноябрь, июнь, сентябрь, бул айлар Назиге тааныш мезгилдер да. Ооба, баары эми эсине келди. Нази Амангелдиге адегенде август айында жолукпады беле. Андан кийин ноябрда. Анан, ооба, ошондо экөө алманын түбүндө бири-бирине эркелей турушуп, бири-бирине катар жазылган айлардын баш тамгаларын Нази Аниус деп окуганда, анда бул биздин Аниус алмабыз болсун деп айтпады беле Амангелди? Ооба, ошентишкен. Нази көз алдына баарын элестетип өттү. Унутпаптыр. О, менин Аниус алмам, деп эрдин кыбыратып кирпигин ирмеп алды. Ошол күндүн эртеси Нази университеттин Амангелди окуган факультетинин студенттик бөлүмүнө барды да, ал мындан 4 жыл мурда эле окуусун таштап кеткен. Ошол бойдон кайрылып келген жок, деген жоопту укту. Окубай таштап кеткен. Ошол сөз анын көкүрөгүнө канжардай кадалып, көзү тунара түштү. Мен сага ыраазымын, Аман. Мен сени эми бир ирет көрсөм да, көрбөсөм да эч нерсеге өкүнбөйм. Сенин мен үчүн актыгыңдан күмөн санабайм. Мен сени кандай элестетсем, сен да мени дал ошондой элестетериңе ишенем. Мен сени кандай сагынсам, сен да мени дал ошондой сагынып жүрөрүңө да ишенем. Бирок сагынып жүрүп гана өмүр өтөбү? Ошол түнү Амангелди түшүнө кирди. Апакай костюм шым экен кийгени. Жап-жашыл көйнөк кийип, жап-жашыл галстук тагынып алыптыр. Нази анын мектебине издеп барган экен. Амангелди алдынан чыгып, баягыдай жадырап жайнап, кучак жайып келатат. Жүрөгү туйлап кеткен Назилкан ойгонуп кетет. Ой, Кудай-ай, издеп күткөн адамын жок дегенде түшүндө бир көрүшүп, бир ирет кучагына кысып алса гана.
Эртеси ошол түшүн кайта эстеп, Амангелдинин баскан турганын көз алдына келтирип, кайтадан ошол күндөргө баргысы келгендей, көңүлү калбаган жакшынакай бир жигитти унута албастыгын билди. Ошол түшүнүн деми менен жума бою сабактарында көңүлдүү жүргөнсүдү. Бирок көп азапты көрүп, көңүлү чөккөн адамга ошол эле жардам бере албады. Айла болуп, Амангелдини тапсам, жок дегенде алыстан болсо да бир көрүп алсам деген ой кетпей койду. Анан аялдык назик намысты бир күч жеңип, Амангелдини кайдан болсо да издеп тапкысы келди. Бирок кайдан издейт да, кайдан табат? Ал өзү айтканына караганда Токтогулдук болгонун гана билет. Бирок анын кайсы айылынан экенин эсинде жок. Болгону бүркүт учуп өтө алгыс аска зоолорго курчанган, кат жетпеген, ал тургай телефондун үнү да угулбаган тоолордун арасындагы кичинекей айылдан экендигин гана айткан. Башка дарегин айтпаса да керек. Алар тууралуу сүйлөшүүгө жетишкен да жок белем. Ошентип жүргөн бир күнү эшиктин коңгуроосу кагылды. Назинин оюнда Амангелди келип, короонун коңгуроосун баскансып элестеп кетти. Ачса, апасы менен жашташ аял экен. Өңү тааныш, бирок көрбөгөнүнө бир канча жыл болуп калгандай. Учурашкан соң эле Берметтин үйдө бар жогун сурады. Апаңдын курбусу эмес белем. Баягы жылдан бери келе албай, уят болуп жүрөм, кызым, деп босогону аттагыча сүйлөп келди. Үйгө кирип эле Берметти кучактап ыйлап калды. Ал Назимдин каза болгонунан бери келе элек экен. Назилкан апасы менен тиги курбусуна үйрүлө калып, курбусун апасынан ажыратты да, кечиресиз, апама ыйлоого болбойт, деп колуна суу куйду. Ал Берметтин акыбалын көрдү да, ого бетер эрип эпчип алып, өзүн зордоп токтотту. Бермет экиини солкулдап, көзүн ачпастан эзилип отурду. Чай ичкен соң өзүнүн Кара-Балта шаарына көчүп кеткенин, неберелүү болуп, анысы гимназияга 1-класска быйыл киргенин кыстыра кетти. Кара-Балта, гимназия деген сөздөр Назинин жүрөгүнө бир жылуу нерсени куюп жибергендей, бул сөздөр ага унутта калган көп нерсени эсине салып жаткандай туюлду. Кара-Балта, гимназия. Баягыдагы кырсык болоор күндөн 3 күн мурда Назилер көлгө 3 күнгө эс алууга кетеринде Амангелди Кара-Балтадагы курсташ досумдукуна барып келем. Ал гимназияда мугалим болуп иштейт, деп жаткандай болбоду беле? Демек, ал досу да тарых мугалими да, тарыхтан сабак берет да. Бирок аты ким болду экен? Аты ким болсо да ал Амангелдини билер. Балким дареги бардыр, балким байланышып турар деген ойлорду чаргытып отуруп, Нази апасынын курдашына чай куйганды унутуп отурду. Курбусу Берметтин абалын көрүп, аз болсо да көңүлүн көтөрмөккө түнөп калды ал күнү. Биздикине конокко келгиле, Бермет, деди анан бажактай сүйлөп, эртеси кетеринде. Кызың киши болуп калыптыр. Келе, кагаз берчи, үйүмдүн дарегин, телефонун жазып берейин. Гимназия кайда десеңер, такси өзү эле алып барат. Ошонун эле жанында турабыз. Макул, демиш болду Бермет ооз учунан. Апасынын курбусу Анара эженин минтип конокко чакыруусу Назинин көкүрөгүндөгү дартынын дабаасындай туюлду. Барабыз, Анара эжеке, сөзсүз барабыз, деди Нази сүйүнгөндөн үнү дирилдеп. Апам дагы тияк биякка чыгып көңүл ачылып калар. Анараны узатып жиберип, Нази Кара-Балтага качан конокко бараарын азыр эле чечип таштады. 5-нчи күнү сабагым жок. Ошол күнү эртең менен чыгабыз. Курбуңуз менен жыргап сүйлөшүп, 2 күнү чериңизди жазасыз, деди кыз жетине албай. Бермет да көңүлү көтөрүлүп, кызынын минтип кам көрүп жатканына кубанганын жашыра албады. Нази менен апасы Бермет Кара-Балтага түш ой келип калышты. Таксист жигит айткан дарекке заматта жеткирди да акчасын алып кете берди. Анара эженин үйү айткандай эле гимназиянын жанында экен. Жайланып, тамак ичишкен соң 2 курбу эшик эликке чыгып, өткөн күндөрүн эскерүүгө өтүштү. Апа, деди Нази,
кантсе да Амангелдини издөөгө чыккан аракети экенин айтпаса да, намысын жеңген бир күч менен: сиз Анар эже менен сырдашып жарпыңызды жазып турганча мен Кара Балтанын гимназиясын көрүп келейин. Биздин Бишкектин гимназиясындай бекен же? Бишкектин гимназиясынан келдим десең, текшерип келген экен деп жүрөктөрү түшүп калышпасын, эти деп Анар эже да кубаттап күлүп калды. Ошентип жүрөгү опкуолжуп, дене боюн билинбеген калтырак басса да, тарыхчы мугалимди издеп табууну, андан Амангелди тууралуу сурап билүүгө батынып, гимназияны көздөй басты. Кантсе да жашыруун ой менен келген Назиге гимназиянын дубалдары сүрдүү көрүнүп, ушул дубалдардын ичинен Амангелдиге азыр эле бет келип кала тургансып, сүйлөөргө сөз оозуна келбей, кимди издеп келдиң десе эмне дейм дегенсип коркуу басып чыкты. Мугалимдер бөлмөсү деген жазуусу бар эшикке келди да, баш багып сурай албай кыйлага турду. Кимиси тарыхчы мугалими болду экен, кимиси Амангелди менен бирге окуду экен. Ал кандай адам болду экен? Ошондо кабинеттен чыгып, бет келе калган жаш мугалим кызга батынып кайрылды. Чоң кыз, мага тарыхчы мугалим. Кыз Назини бутунан башына чейин бир карап алды да: бизде 2 тарыхчы бар, кимиси керек эле? Кимиси болсо да, деди үнү калтыраган Нази. Бир улуу агай, бир жаш агай бар. Улуурагы бул жерде отурат. Чакырып коеюнбу? Каалга ачылып, ак чач агай чыгып келди. Бул эмес болуш керек деген ой келди Назиге. Алдында турган бейтааныш кызды көрүп, карыя мугалим суроолуу карап калды. Агай, деди дагы эле үнүнүн калтырагы кете элек Нази. Сиз Амангелди деген тарыхчы мугалимди билчү белеңиз? Улуттук университетте окуган, мындан 3-4 жылдар мурун. Жок, кызым, деди тиги карыя мугалим. Мен андай адамды билбейм. Анын үстүнө рахмат дей салды да Нази кете турган болду. Токточу кызым. Кыздын зарылган түрүн байкаган ак чач мугалим ойлоно калып сөзүн улады. Балким сен издеген адамыңды берки мугалим билип жүрбөсүн. Ал чын эле өткөн жылы университетти бүтүп келип бизде иштеп жүрөт. Ошондон сурасаң билет чыгар. Анын сабагы бүтүп үйүнө кеткен. Эртең менен келсең жолугасың. Ошентип анын эртең саат 9-да келерин билип артка кайтты. Ал түнү таң атышы азап болду. Эртең менен бир мугалимге жолугушум керек деп шылтоо айтып, Нази дагы да гимназияга келди. Мугалимдер бөлмөсүнөн жаш тарыхчы мугалимди тапты. Сизден бир нерсе суроого мүмкүнбү? Деди ал калтаарый. Сиз университетте окуп жүргөндө Амангелди деген жигит менен курсташ болгон белеңиз? Ооба, Амангелди деген токтогулдук курсташым бар болчу. Эмне болду? Тынччылыкпы? Тынччылык эле. Тайсалдап калтаарып турган Назиге тиги мугалим кызга карады. Эмнеге сурап жатты экен? Кимиси болду экен деген суроо көзүндө турду. Тынччылык эле, деп сөзүн улады кыз. Ал азыр кайда экенин билбейсизби? Сиз кимиси болосуз? Эмнеге керек эле? Мен анчейин эле. Сиз аны менен дагы деле байланышып турасызбы? Ооба, деди ал бир нерсени эстегендей. Ооба, быйыл эле жайында келип кетти. Бир нерседен шекшиген тигинеме эми кызга ынтаа менен карап, жүрүңүзчү бияка деп далиске чакырды. А сиздин атыңыз ким болот? Деди баягы шектенген көз карашта тиги мугалим. Менин атымдын сизге кереги жок. Жөн гана анын аман эсен экенин билип коеюн дегем. Нази атын айтуудан тартынып, ал тургай тигинин өзүнө көңүл коюп карай баштаганынан улам бекер келдимби дегенсип жүзүн ала качты. Сиз менден коркпоңуз. Сиз кокустан Нази эмессизби? Эгер Нази болсоңуз, чыныңызды айтыңыз. Денесинин калтырагы ого бетер күчөгөн Нази каны башына тээп, башы айланып, көңүлү айнып кетти. Жыгылып баратып, терезенин текчесине таянып тура калды. Нази, акырын, деди жигит кызды колтуктап. Анан экөө эшикке гимназиянын багына барып, орундук таап отурушту да жигит өзүнүн ким экенин айтып тааныштырды. Ал Амангелди досу Нази тууралуу бардык болгон окуяны бүтүндөй айтып бергенин, Нази дегенде көз жашын көл кылып,
арманын ичине катып, алыскы айылында алиге чейин үйлөнбөй иштеп жүргөнүн, жайында август айында Бишкекке барып, үйүнүн эшигинен Назини көрүп, аман эсен жүргөнүн көргөнүмө ыраазы болуп, айылыма кайтып баратам деп бир түнөп кеткенин, Кудай бизди кечирер бекен, Кудай кечирсе да Абийир кечирер бекен, Абийир кечирсе да Нази кечире алар бекен, Нази кечирсе да өзүмдү өзүм кечире алар бекенмин деп сыздап боздоп жүргөнүн узун сабак баян кылып отурду. Сиздин келгениңиз жакшы болду. Анткени ар ким өз бактысы үчүн күрөшүүгө акылуу. Мен аман досумду сөзсүз табам, деди кубанычын жашырбаган Кубаныч ишенимдүү түрдө. Мен силерди сөзсүз табыштырам. Болду эми, Нази, ыйлабаңыз. Ыйыми артта калды, ишениңиз. Бир жаркыраган жакшы күнү Амангелдини алып силердин үйгө барам. Нази көз жашына алы келбей ыйлай берди. Эмне үчүн ыйлап жатты биле албады. Мындан 4 жыл мурдагы кайгылуу күндү эстеппи, же эжеси Назим менен Амангелдинин ортосунда болгон окуягабы, же өзүнүн Амангелдисин кайрадан тапканына эреркеппи түшүнө албады. Кубаныч аны азыр соорото албайт эле. Мейли, ыйлап алсын, деди оюнда. Аңгыча коңгуроо кагылды. Кечирим сурайм, Нази, мен сабакка кирейин, деди Кубаныч жумшак жылмая. Эмесе жолукканга чейин. Жер тамырынан эл тамыры көп деген чын тура. Үч уктаса түшкө кирбеген окуяга кабылганы Назини катуу ойго салып койду. Канча жыл бою кайда экенин дайын табылбай калган адамы менен кайрадан жолугарын ойлоп, бир чети ыңгайсыз абалга түшүүнүн жолун өзү издеп алганына ыңгайсызданса, бир жагынан эчакы унутулуп бараткан жарааттын оозун өзү кайра ачып отурганы катуу ойго салды. Амангелди менен акыры бир күнү жолугаарын эстегенде, таманынан төбө чачына чейин дүркүрөп, денесинен көл шал тер кетчү болду. Назинин мындай абалына түшүнсө болот эле. Анткени эжесинин кайгылуу өлүмүнөн кийин экинчи рет Амангелди менен жолукпайм, жүзүн карабайм, эч качан сүйлөшпөйм деп катуу сөз берген эле да. Эмне, ал сөзүнөн кайттыбы? Жок, кайткан жок. Баары бир ошол сөз жүрөгүнүн 1000 тамырын түйүлтүп турган. Бирок кайсы бир күч аны кайрадан издетип, көргүсүн келтирип, ал тургай ансыз жалгызсырап жашай албай турган өңдөнттү. Нази анын үстүнө ошондогу кара балтага барганынын себеби эмне, жана да шылтоосу эмне экенинин баарын, болгон толгон жүрөк кайгысын үйгө келген күнү ыйлап отуруп апасына айтып берген. Апасы эмне демек эле? Болор иш болгонун, бирок да Амангелди аттуу ал жигиттин деле айыптуу эместигин миң калчап ойлонуп, бир гана нерсе, айылдан келип айда жылда бир жолугуп, эгиз кыздардын айырмасын ажырата албай, кыздар дагы өзүлөрүнүн эгиз экенин билдирбей, өздөрү да ички сырларын бири-биринен жашырып сырдашпаганынын кесепети да ошол кайгылуу окуянын себеби болгонун туюп эле турду. Анан да Амангелдинин ошол окуядан кийин окуусун да таштап кеткени, ушул кезге чейин үйлөнбөй турмушунан өксүп жүргөнү да бекер эмес чыгар деп болгулоду Бермет. Мейли, досу алып келсе сүйлөш, деди кызынын абалын ойлоп эзилип туруп. Келсин, чогуу эле сүйлөшүп чечели. Эгер ушунча сенин күтүп жүргөнү чын болсо, чын эле сага деген таза сезими болсо, жок дебе кызым. Адамдын да убалы болот, сезимдин убалы болот. Өлбөгөн жандын күнү өтө берет. Апасынын көзүнөн сызылып аккан тунук жашты Нази түнкү шамдын жарыгынан көрүп турду. Адам өз теңин табышы кыйын тура, деп сөзүн улантты Бермет оор улутунуп алып. Ушул сыяктуу бир уламыш айтылчу. Сен балким билбестирсиң, айтып берейин. Апасынын олуттуу сөз айта турганын туюп, Нази китептерин жыйнап коюп, көңүл сала карады. Илгери адамдар адегенде 2 баштуу, 4 колдуу, 4 буттуу болуп жаралган экен деген уламыш бар,
деп Бермет сөзүн баштады. Эки баш бири-бири менен кеңешип, эки кол бири-бирине жардам беришип, жеңилин жерден, оорун колдон алышып, дайыма бирге чогуу, таттуу жашашчу экен. Ошол эки баш, төрт кол, төрт буту менен адам дегениң телегейин тегиз, дүнүйөсүн түгөл көрчү тура. Эки баштагы кайда жүрсөк бирбиз деп бирге ойлонуп, эки жүрөктагы кайда болсок бирбиз деп бирдей согуп, жалгызсырабачу экен. Сырдашып, сыр чечишип, көңүлдөрү куунак болушчу экен. Ошентип экөө түгөй болуп жашоо өткөрүп келиптир. Адамдардын мындай жашоосу көпкө созулат. Бирок жашоо дегениң дайым эле телегейи тегиз болбойт тура. Бир күнү өйдө, бир күнү төмөн болот тура. Адамдын каалоосу чексиз болот экен, напси да түрдүү болот экен. Бири ичем десе, бири жейм дейт экен. Бири үшүдүм десе, бири ысыдым дейт экен. Бири уктайм десе, бирөөсү турам дейт экен. Бирөө жагат десе, бирөөсү жакпайт дейт экен. Ошентип баягы бири-бирине түгөй болгон эки баш кээде келишпей, эки жүрөк да кээде таарыныша кетип, бир күнү минтип кеңешишиптир. Биз минтип жүрсөк, бири-бирибизге ичибиз сууп, акарат кеп айтып, көңүлүбүз калабы дейм. Кээде алыста болуп, кээде жакында болсок, сагынышып, бири-бирибизге сыйлуу болорубуз. Ушунчабызда бир жакшы чечимге келели. Ошол үчүн Кудай Таалага баралы да, бизди минтип дайыма чогуу кылбай бөлүп кой дейли. Балким ошол туура болор, деп өтүнүч менен барышат. Кудайдын ичи кең экен, айткан сөзү эм экен. Адамдын каалоосун алеки заматта орундатып, эки баштуу, эки жүрөктүү, төрт колдуу, төрт буттуу адамды экиге бөлүп, эки адам жасагыла деп периштелерине буйрук кылат. Периштелер Кудайдын буйругун орундатышат. Ошондон баштап бир баштуу, бир жүрөгү бар, эки колдуу, эки буту бар адамды кайра жасашыптыр. Анан баарынан кызыгы, Кудай Таала периштелерине адамдардын адегендеги бирге жаралган түгөйлөрүн ар кай жака алып барып таштагыла, өзүлөрү табышып алышсын деп буйрат экен. Баягы бир дене болуп бир жашаган адам экиге бөлүнүп, экөө өз алдынча ар кай жактарда оокат издеп жашай баштайт. Бири ойдо, бири тоодо болот, бири көлдө, а бири чөлдө болот дегендей жашоо кечире башташат. Анан бири-бирисиз жашай алышпай, жалгызсырашып, сагыныша баштайт экен. Бирок жашоо адаштырып, айрымдары баягы адегендеги түгөйлөрүн табышса, айрымдары табышпайт. Баш өз теңин, жүрөк өз теңин, дене өз жарымын издейт. Айрымдары өмүр бою издеп, бирин-бири таба алышпайт. Адамдар мындай абалга туш болгонуна ыраазы болбой, кайрадан Кудай Таалага даттанышат. Кудай Таала ойлонот да, адамдардын бул өтүнүчүн канааттандырбайт. Анткени колунда барына ыраазы болбогон адам өзүнүн керектүүсүн өзү издеп тапканда гана ыраазы болорун айтат да, ар ким өз теңин, ар ким өз жарымын издеп таап жашасын деп өкүм чыгарат экен. Ошондон баштап ар бир адам өз теңин, өз жарымын издеп таап, өмүрлүк жар кылып жашап келатышыптыр. Жанагы ар ким өз теңин тапсын, өз жарын тапсын деген сөз ошондон калыптыр. Жар деген сөз көрсө адамдын адегендеги жарымы деген нерсе тура. Жанагы үйлөнүшкөн айрым түгөйлөр ынтымактуу, бирин-бири сүйүп, өмүр бою кадырлашып жашагандар ошол адегендеги Кудай кошкон түгөйлөрүн табышкандар экен. Өз теңимди таптым, өз жарымымды таптым деп үйлөнүшкөндөрдүн көбү эле өз түгөйүн таппайт экен. Адашып жүрүп өтүшөт экен. Ар кандай себептер менен ажырашып, же эптеп-септеп, чыр-чатак менен эч качан бири-бири менен келише албай жашоо кечиришкендер ошолор экен. Бермет кайсы бир жылдары уккан бул уламышты кызына айтып берип бүтүп, оор үшкүрүнүп алды да кайта улады сөзүн. Биз атаң экөөбүз дагы ошентип бир кезде өз түгөйүбүздү, теңибизди таптык деп үйлөнүшкөн элек да. Кийин мен ооруп калганда менден соо, менден жакшы аял издеп кетип калды.
менден кийин дагы бирөө менен жашап, балким ушулдур менин жарымым деп да үйлөндү. Аны менен да жашай албай ажырашып тынды. Кайта мага келди. Менин жүрөгүм аны кабыл албады. Ошентип ал дагы, мен дагы Кудай жараткан өз теңибизди таба албаппыз көрсө. Ал үчүн эч кимибизди күнөөлөөгө акыбыз жок. Өз теңибизди издеп таба албаган өзүбүздү айып. Ушуларды айтты да Бермет кызына карады. Нази миң кыялдардын ичинде апасы айткан уламыштан дагы деле чыга албай, өз тагдырын, өз жарын, өз теңин, өз түгөйүн издеп жүргөн. Бермет аны тим койду, унчукпады, ойлонсун, өз жарын издесин, өз түгөйүн тапсын, өз теңине жетсин, деди оюнда. Күндөр айларга айланып, айлар мезгилдерди кубалап убакыт өтө берет. Балким Нази менен Амангелди экөө дагы да баягынтип, бир күнү жолдордун кошулушкан жерлеринде көздөрү күлмүң этип, ууртунан жылмаюу төгүлүп, өзүлөрү жолугушчу Аниус алмасынын түбүнөн жолугушуп калаар. Адам жолугушчу жолдор көп эмеспи? Чыгарманын аягы.